Арбаңыздар урматтуу телегөрүүчүлөр, эфирде көрөңгү көрсөтүүсү ал эми кызматыңыздарда мен Суйта Кадырбек кызы. Уюткулуу улуу кыргыз элинин көнөрбүс колөнөрчүлүгү өлкөнү дүйнөгө таанытып келет. Колөнөрчүлүктөн сырткары каада салттар, үрп-адаттар, оюн зооктор менен чет элдин көңүлүн буруп келебиз. Албетте, кыргыз мамлекеттүүлүгүн биз көздүн карегиндей сактап, муунда-муунга өткөрүп берүүчү улуттук оюндардын дагы айтпай кетүүгө болбойт. Булар жөн эле оюн зоок болуп калбастан, акыл эсти дене түзүлүштө ден соолукту чыңдоого бирден бир курал катары колдонуп келет эмеспи. Ал эми ошолордун бири тогуз коргоол. Тогуз коргоол кыргыздардын эң байыркы элдик оюндарынын бири. Так эсептөөнү, стратегдүү ойлонууну, тапкычтыкты, логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган жана аны өнүктүргөн оюндардын бири болуп эсептелет. Тогуз коргоол оюнун кыргыздардан башка Кытай, Казак, Өзбек, Каракалпак жана башка түрк элдери ойноп келишет. Элибиз байыртадан эле маданияттуу жана көңүлдүү дем алууга көңүл бөлүшкөн. Мындай көңүл ачуунун бири тогуз коргоол оюну. Айылдар арасында тогуз коргоол боюнча өз ара мелдештер уюштурулган. Жеңүүчүлөргө байгелер берилип турган. Мына ушундай кыргыздын улуттук оюндарынын бири болгон тогуз коргоолдун тарыхына учкай кайрылып кетсек. Бул тогуз коргоол оюну байыртадан биздин ата бабаларыбыз ойноп келген экен да. Азыркы заманда бул тогуз коргоолдун жаңы ыкмалары жыгачтан доскалар жасап ойнолот. Мурун байыркы ата бабаларыбыз жерден оюп алып, тогуз үйдү ошону жасап ойношкон экен да. Бул тогуз коргоол оюну адамдардын акыл эсин, ой жүгүртүүсүн өркүндөтөт экен да. Анан келечекте өсүп келаткан балдарга дагы эң жакшы ыкма экен да бул. Балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүү үчүнчү. Анан мындай эң негизги математикалык ой жүгүртүү күчтүү болуш керек да. Тогуз коргоол оюну байыртадан кыргыз элдик улуттук оюну болуп, кыргыз эли менен бирге кылымдар бою жашап келе жатат. Тогуз коргоол оюнунун кыргыз эли сыяктуу казак эли да ойнойт. Алар тогузгумалак деп аташат. Бул оюн аны ойноп жаткан адамдардын эсептүү, ойлоо жөндөмдүүлүгүн өнүктүрөт. Оюнду эки оюнчу ойнойт. Оюнга катышуучулардын жашы чектелбейт. Тогуз коргоол оюнунун максаты ар бир оюнчу же жамаат мүмкүн болушунча көп коргоол алууга аракет жасайт. Ондуктун акырында кайсы оюнчунун же жааттын упайлары көп болсо, ошол оюнчу же жаат утат. Анан бул ойноп атканда тогуз коргоол биринчи эки үйдөн оюн албайт экен да, үй кылбайт экенбиз. Себеби бул туура келбейт экен эсептеп салып келгенде. Анан экинчи, үчүнчү тогузга чейин ала берсек болот, анан так санын алабыз. Эгер экөө түшүп, дагы бир таштап эсептеп келип түшүп калса, ушул үй болот да. Анан ушул үйдө таштар өзүңө өтөт. Анан бул жакта ойноп келатканда доскадагы калып калган таштар дагы өзүңө эсептелинет да. Ар бир оюнчу партияны жеңип чыгуу үчүн 82 же андан көп коргоол утуп алуусу керек. Уткан оюнчуга бир упай берилет. 81 коргоол уткан болсо, оюн тең чыгуу менен аяктайт. Жүрүштү баштоо укугу чучугулак менен аныкталат. Баштай турган оюнчу тактанын ак жагына олтурат. Өзү каалагандай үйүндөгү баардык коргоолдорду колуна алып, ошол үйдөн баштап оң тараптуу көздөй бирден коргоолду салып жүрүп олтурат. Ашып калган коргоолдорду атаандашынын үйүнөн 2-3 катары менен саналат. Атаандашынын үйүнө түшкөн акыркы коргоолдун саны жуп болсо, жүрүш жеңиш менен аяктап, ошол үйдөгү баардык коргоолдорду өзүнүн казынасына салып алат. Мен азыр биринчи баштаганда бул жерден баштайм да, себеби бул жакты жаап кетишим керек. Мен жаап кетпесем, азыр ачык боюнча бул жактан жүрүп келип, 10 ташты алып коет да. Эгер жупсам болгондо алат, өзүң үйүңө аласың да, өзүң эсептелинип калат. Ошон үчүн азыр мен бул жерден баштап кетсем. Бир таш калат үйдө. Анан ар биригө бирден салынат да, мына эсептелинип. Азыр эми экинчи адам жүргөндө бул жактан жүрөт, эсептеп келгенде бул жактан таш алып калат да. Бул жак чабык, бул жака өтө албайт, ала албайт, жуп таштарды ала албайт. Так болуп калат, сал эсептеп түшүп салып келгендечи үйлөргө. Кыргыз эли байыркы эчен кылым карыткан тарыхый эл деп билебиз. Мына ошол эчен деген жылдан бери эч унутулбай ойнолуп келе жаткан улуттук оюндарынын бири тогуз коргоол экени баарыбызга белгилүү. Уламыштарга таяна турган болсок, илгери ата-бабаларыбыз тогуз коргоолду ойноо үчүн жерди тогуздап казып ойношкон. Бирок замандын өнүгүшү менен тогуз коргоолду тактайчада ойной башташты. Албетте, тогуз коргоолдун тактайчасын жасоодо да өзгөчө чеберчилик, эрк жана чыдамкайлуулук талап кылынат эмеспи?
Кыргыз элинин көчмөн шартына жараша 9 коргоол оюнунун такташасы көбүнчө чуңкурга казылып жерге жасалган. Кийин убакыттын өтүшү менен таш, жыгач колдонула баштаган. Коргоолчолор корголдон, чоподон, чөптүн уругунан, жыгачтан жана башкалардан жасалган. Ата бабабыздан мураска калган 9 коргоолду жасап, келечек жаштарына үйрөтүү милдеттеген Абдырасул агай бизге жасоо жолдорун да көргөзүп берди. Biz mına 9 korgoldu жасаш üçün жақшы сасына құруq тақта керек бізге. Тақтаны алып, размерін өзінің немелеріміз бар, размерлерге кесіп, мынандай уклон қылып. Заготовканы тайлайбыз, берден станоктың мына станоктың жардамында. Анан кейін бұл станоктың аты циркулярка деп қойды, сычес. Кесіп, анан чоғылтқанын арқы секті чоғылтабыз. Улуттық ойынды жасашқа тур келіп отады. Ошо жасап берейін деп, ошо әрекет қылып мына тақтадан баштады. Азыр мына станокта мына тақтаны қырып алам. Қырқып тұрып мына размерге кесебіз дағы. Анан мында уклон қылып кесебіз, чтобы алеги таш шыққанды жақсы шығыш үшін уклон қылып мына қишық қылып кесебіз. Примерно мынандай алып кесебіз да. Мында қойғанда тақта таш жүріп шығыш керек. Егер мында түз болып қалса, алыш қиын болып қалады. Ошон үчүн мында қылып кесіп алабыз берден. Тақтаны кесіп таярлап 3 сантиметрге араны қойдық мына. Қойып өлчеп алып тұрып, мына тақтан салдырып жүргізіп Emi bunu kesip algandan keyin bunu qishib kesemiz kulon qilib. Parani 45 gradusga jig'itamiz. 3 santimetrdan mana nimani jig'ashni nimasi 3 santimetr emas, 3 kvadrat bo'lib kesib oldik. Endi hozir buni qishaytib kesib olamiz. Arani jatqizamiz дағы. Bir xil razmerga kesib olamiz. Hazır stanokның жардамында азыр bir xil размерге кесіп алдық. Ошоны азыр мындан бөліп алабыз 9-га. Мынау әрбір неменің 9 корголдун уячасы, ортосынан бөлінген бөлүкчө, ошо мынаган ичине киргизебиз да. Ката-ката 9 ошо фанера, ортосуна фанера салынат. Ошого азыр мына размерге түшүрөбүз дагы. Болду. Мында отур азыр мына 3,5 размерде алып алдык. Altı. Bak kesildi. Az daha 3,5 kadar kazımada koyuyoruz dağı. Ulanma belirlesek aranı razmeri toşun çıkmalı da. Az manda altı buna ikinci nemesini koyuyoruz. Tayarlap aldık. İkincisinde gazmada alıp kesiyoruz. Уже tayyor bo'ldi. Endi hozir bunda 2 bet qo'yiladi bu. O'sha tayyor bo'ldi. Endi buga hozir bunaqa o'rtasida duvib kesib olamiz. Razmerga. O'rtasi bo'lakchalarni tayyorlab olamiz.
Эми мына мынын ортолоруна мындан мында салабыз да. Безе салып, фанераны мында алып. Азыр бардык мазы, эми наркыстан немеде эме алабыз. Аналарын тазалап, анан кийин чогултабыз. Элдик оюндарды жүзөгө ашыруу үчүн жасалган жыгач буюму азыр улуттук мааниде кеңири ойнолуп жатат. Муну кыруу, ою, жонуу чеберчилиги устанын бүтүнчөлүгүн көргөзүп турат. Албетте, тогуз корголду ойноодо кандай сапаттар керек болсо, жасоодо да дал ошондой касиеттерди талап кылат. Мун жасап атканда мен кунуп коюп, мына бул ар бир буюмду чет өзүн чизип, мынанын размерин кандай болушун биринчи адамдын өзүнүн алигин фантазиясына карап, муну башкача да жасаса болот. Биз эми бул ушул вариантын алдык, азыр мына балдар менен жасала турган кылып. Эки тарабында кылдат оюлган 1/9 8 чуңкур үйү, уясы, ортосунда чоңураак жанаша эки казынасы бар сүйрүлөнгөн такта. Чеберлер аны жасоодо ара, герки, бычак пайдаланышат. Ал эми тактайчаларын ар кандай жыгачтардан жасашат. Ар кандай жыгач болсо болот. Каты мына жаңгактан деле кылса болот. Сасына деле кылса болот. Буга эми аларга эч кандай неме жок. Бирок мынанын немеси көркөмдү жасаш үчүн ойма чиймелер болуш керек. Нар тогуз корголдун өзүнүн немесин алиги орнаментин түшүш керек буга жакшына кагылып. Абдурасул агай шаардагы 112 кесиптик лицейинде өндүрүштүк мугалим болуп эмгектенип келе жатканына 40 жылдын жүзү болду. Узак жылдык өнөр тажрыйбасында бир топ жаштарды тарбиялаган. Агайдан устачылыкты үйрөнүп кеткен шакирттери кол өнөрчүлүк менен элге пайдалары тийип жаткандыгы негизги жеңиши экенин байкоого болот. Немени алдым. Училищенин отличнигин алдым, образованияны. Москвага чейин ВДНХга барып келдим. Экинчи месен алып, күмүш медаль алгам. Анда о кагабыздагы бул кесипте өзүм тандап киргенмин да. Жаштыгымдан эле устачылыкка кызыгат болчубуз. Уже 40 жыл болуп атат. Одан бери канча балдарды чыгардым берди мен. 15 жыл мебельный фабрикада иштедим. Берде 87-жылдан бери училищеде иштеп атам. 27 жыл, 28 жыл болуп калды. Берде иштегенибизге. Анда кагып алдыкпы, тайлап. Эми мунун аркасына мандаты майдады немени кагды, кагып алабыз. Майдасын бер. Азыр менен үйрөнгөн ustalar, окуучуларым бар шаардын бардык жеринде бар. Москвада бар, даже Бишкекте, Оштун бардык мебельный цехтерде иштеп атат. Агай окуучуларына тогуз коргол жасоону үйрөтүп жаткан учуру кызыккан жаштар да көп. Ал эми ошол жаштардын катарында устанын учугун улоочу чебер колду уулдарым да бар деп сыймыктанат. Москвада чоң уулум мебель цехте иштеп атат, мебель кылат, Москванын өзүндө. Бу жерде 4 уул 2 кызым бар, 3 уста, 2 бирөө баяний болуп кетти. Улуттук оюнубузду эртеңки келечек ээлери болгон жаш муундарга мурастоо жана үйрөтүү жаатында мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар байма-бай болуп турса, эл аралык деңгээлде өткөрүлгөн мелдештерде алдыга озуп чыгарыбыз анык. Байыркы көөнө кыргыз эли улутпалуулугуна айланган тогуз корголду кылымдан кылымга калтырып келет. Демек мындан ары да улана бермекчи. Арине, кыргыздар жаш муундарга жашоо турмушта эң керектүү болгон сапаттарды ушул оюн аркылуу негиздегенге тарбия таалим берүүгө аракет кылган. Мына ушундай улуттук баалуулуктарыбыз менен өлкөбүздүн көөнөрбөс көрөңгөсүн толуктап келет. Ал эми биздин эфирдеги саат соңуна чыкты. Келерки дал ушул күнү ушул саатта мен сиздер менен көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.